Эркимибиz bala gündön tartıp Manastın kızuu demi menen dalay ergip, dalay termelip köp şıktanıp kele jatabız. Bizdin iskustonun bardык diyerlik tarmaklarında, muzikada, operada, prozada, dramada, qurşak oyununda, balette, kinoda, poeziyada Manastın tügöngüs güçü, Manastın emosiyası, garmoniyası, an realizmi jana simvolikası, an fantaziyası, жаңы шығармашылық түрткү берип, терең из калтырып келе жатат. Мындан арыда биздин искусствонун өнүгүшүндө Манас эпосунун ролу көбөйөт, бирок кемийбейт. Чынын айтканда, бул чексиз океандай болгон мейкиндиктин биз четинде ой пайдалана элекпиз. Манастын тереңинде али нечен укмуштуу образдар, укмуштуу сюжеттер, кереметтүү картиналар катылып жатат. Manasты күпүлдөтүп айтканда, көз алдыбызга Көкжал Манастын өзү келе түшкөндөй болот. Боордош казак элинин улуу жазуучусу Муктар Абезов Каралаевди жанындай көрүп, аны азыркы замандын Гомери, 20-кылымдын Рапсоду деп атап келер эле. Бирок Манастын түгөнгүс кербенин жетелегендер нечендер болгон. 1000 жылдаган жолдор басып келген кербен. Ошол аты белгисиз кеткен, бирок элине, журтуна, анын руханий дүйнөсүнө кызмат кылып кеткен улуу манасчыларды биз мындайча айтканда кандайдыр бир чоң жоокер, белгисиз кеткен чоң жоокерлер катарында көз алдыбызга элестетип, анан ошонун эң соңунда биз үчүн ушу көзүбүзгө бадырайып, тирүү көрүнүп келген Сакемди ошолордун символу катарында сезип, оюбузга дайып туруп жүрөбүз.